Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эс тарбиясы китебинен үй-бүлөдө акыл эс тарбиясы деген тема тууралуу кыскача маалымат беребиз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылышта эмнелерге токтолобуз, көңүл буруңуздар. Балдардын көндүмдөрүн калыптандыруу жана үй-бүлөдө акыл эсти өстүрүүчү чөйрө түзүү, ошондой эле чыгармачылык жактан ар тараптуу өнүктүрүү. Үй-бүлөдө акыл эс тарбиясы бул балдардын көндүмдөрүн, алардын жөндөмдөрүн калыптандыруу, балдардын акыл эс потенциалын өнүктүрүү. Үй-бүлөдө акыл эсти өстүрүүчү чөйрө түзүү. Башкача айтканда, балдар ойноочу оюнчук, сүрөт тартуу, жабыштыруу, кураштыруу үчүн зарыл каражаттар, түстүү сүрөт, түстүү сүрөттүү китептер жана башка бул чөйрөнүн бардыгы балдардын акыл эс ой өрүшүн өстүрүүдө таасири абдан чоң. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, ошондой эле үй-бүлөдө дене бой менен биргеликте акыл эс, сабаттуулук, ошондой эле коммуникациялык, социалдык, адеп ахлактык, эмоционалдык чыгармачылык жана башка жактан ар тараптуу өнүктүрүү, тарбиялоо зарыл. Себеби булар өз ара байланыштуу, бири-бирине таасир берет. Мисалы, дене тарбиясы активдүүлүк, ой жүгүртүүнү, чыгармачылыкты, ошондой эле тапкычтыкты, эмоцияларды өстүрүү, билдирүүгө түрткү берет. Балдарды ар тараптуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу, оюн, турмуш тиричилик, сейилдөө, саякат, көнүгүү, машыгуу, балдар менен баарлашуу жана башка иш-чаралар бул жараянында жакшы ишке ашат. Урматтуу ата-энелер жана педагогдор, үй-бүлөдө акыл эс тарбиясын кантип калыптандырыш керек тууралуу кыскача маалымат берип өттүк. Агайдын акыл эс тарбиясы китебинен 20-21 беттерден дагы өзүңүздөр кененирээк окуп чыксаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.